Салам достор, урматтуу биздин көрүүчүлөр, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Сиздер менен жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз азыр Нарын облусу, Нарын шаарында Разаков көчөсү, Московский кичи районунда турабыз. Ушул жерден биздин 7-домдон Мээрим деген эжекебиз Нарын филиалы аркылуу үй алган болчу. Нарындагы кеңсебизге келип, ошол жерден консультация алып, анан мынакей үйлүү болуп отурат. Азыр сиздерге ошол эжекебизди жана үйүн көрсөтүп берели, кандай үй алды, кандай шарттар менен алды, канча сумма калды, толук маалымат ушул видеодо чыгат. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Баса достор, сиздер каналга катталганды дагы унутпаңыздар. Ушундай роликтер байма-бай чыгып турат. Мынакей достор, жогоруда айтып аткан Мээрим эжебиздин да үйүнө кирип келип отурабыз. Азыр сиздерге билип берели, кандай үй алды, кандай шарттар менен алды. Саламатсызбы Мээрим эже? Биринчиден куттуктап өтөлү сизди. Ошол Нарын облусунан, Нарын шаарынан контракт түзүп, эң биринчи үй алып отурасыз. Нарын шаарынан. Негизи Нарындан контракт түзүп алгандар көп. Көбүнчөсү Бишкектен алып атат да. А именно Нарын шаарынан сиз биринчи жолу алып атасыз. Куттуктайбыз. Конучуңуз кут болсун. Бизге ишенип, биз менен иштешүүгө макул болуп, мынакей бүгүн үйлүү болуп отурасыз. Ошого да ыраазычылык билдирели. Үйүңүздөр жакшылыктарга буйрусын. Сиздерге кызмат кылып, ушул жерде тойлор болуп, агарып көрө бериңиздер. Чоң рахмат. Өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, анан ушул офиске Ихсанга кантип келип калдыңыз, кантип байланышып калдыңыздар Ихсан менен? Ихсан менен ошо туугандар аркылуу байланышып калдык. Ушундай жол-жобосу бар деп түшүндүрүп берди. Ушундай ыңгайлуу шарттары бар деп ойлонуп көрсөк, салыштырып көрсөк, кыйла ыңгайлуу болду, чынында эле арзан болду. Анан макул болуп ошо үй издеп, мурун эле издеп таап койгонбуз негизи. Анан ошо кандай алабыз деп ойлонуп жүргөнбүз да. Анан ошол Ихсандын шарттары туура келип калып, анан ошо ылайык келди да бизге. Ошол аркылуу буйруп алып калдык. Демек, буга чейин эле негизи Ихсан укканга чейин эле үй алабыз деп ниетте жүргөнсүздөр. Ооба. Үйдү ошого чейин эле таап алгансыздар. Ошого чейин эле болуп калды, чын айтканда. Эмени үйдү кайсыл жерден алдыңыздар, кандай үй? Үйдү ошо Нарын шаарынын Московский аймагынан алдык. 3 комната. Биз мурун 2 комнатада жашачубуз, анан кеңейтсекпи деп ошо пландарыбыз да бар болчу. Баягы акча тыйынга такалат эми кеңейтейин десең эле баягы үйдүн баасы кайра туура келбейт, үстүнө кошуш керек болот. Анан ошо 3 комната как раз жакшы вариант чыгып калды. Анан ошол менен сүйлөшүп эле анан Ихсан аркылуу алдык. Мурда буга чейин да 2 бөлмөлүү үй Нарын шаарында деле. Нарын шаарында болчу. Бул үй ошол Московский районунан 3 бөлмөлүү үйдү Нарын шаарынан канчага алдыңыздар? 2 миллион алдык. 2 миллион. Контракт кандай болуп түзүлдү? Сиз Ихсанга кайсы айда келдиңиз? Анан сизге толук акчаны кайсы айда берип бул үйдү алдыңыздар? Биз ошо акция жарыяланды башында 30 күндүн ичинде алып беребиз деп. Эгер жарым 50% төлөсөңүздөр деди. Анан 50%-на ошо миллион төлөдүк. Төлөп анан 1 ай күттүк, 30 күндөн кийин анан миллион кошуп бизге алып беришти. Андан сырткары 4% услугасын төлөп бердик Ихсандын компания кооперативдин. Ал 80 000 сомду түздү. 20 000 сом ошо юридикалык кызматтарга өзүнчө төлөдүк. Ошо баш аягы 100 000 болду. Анан миллионду тиги счетко салып бергенбиз. Биринчи первоначальный взнос деп. Анан анын үстүнө 30 күн келгенден кийин миллион которуп берди банк аркылуу кооператив. Анан биз тиги сатуучу менен эсептештик да ошону менен. Кооперативден алган акчаны сиздер канча жылга алдыңыздар?
биздики ошо 8 жыл 3 айга туура келди. Миллион сом ошондой чачыратканда ошондой туура келди, потому что айына 10 миңден деп макулдашылды да графика. Ошо 10 миңден ашыралы десек кичине оорураак болуп калгыдай, анан 10 миңге эле деп тураладык да. Анткени ал шарттар бар экен, 10 миңден ылдый да болбойт экен да, 10 миң же болбосо 10 миңден үйдө болуш керек экен. Анан ошо 10 миңге толуктоп туралап эле анан ошо 8 жыл 3 ай деп санап беришти графигин. Ошондо сиз айына 10 миңден сом төлөп атасыз. 10 миңден төлөйбүз, ооба. Кайсы жакта иштейсиз? 10 миң сом кыйын эмеспи төлөө азыр Нарын шаарында айына? 10 миң сом эми кыйын эле төлөйбүз. Биз милдеттен алдык да келишим түздүк, төлөйбүз буюрса. Анан жогоруда өзүңүз да айтып өттүңүз, салыштырдык, башка жактарга караганда инсан аябай ыңгайлуу экен дедиңиз. Кайсыл жактарга барып көрдүңүз? Кимдер менен салыштырдыңыз? Башка Кайсыл кооператив сизге ушул шарттары жакты инсандан? Башка кооперативге бир жолу барып көргөнбүз жайында. Биякта ачылганда, анан ал унутуп калдым да, бирок анын ай сайын членский взносу бар болчу, аныкы ошонусу бар болчу. Анан анын срогу кандай эле ушу мөөнөтүн унутуп калдым. Бирок ал мындай көп мындай ылайык келе берген жок да. Анан банктарга барып кыдырып көрдүк, ипотека мындай деле кредит сурап, анан ошо туура келбеди ал шарттарчы. Биз туура келбей калдык же алар бизге туура келбей калды. Анан ошондой болуп Ихсанды тандадык да акыры. Ошол тандооңузга эмне түрткү болду? Эң башкы шарттар эмнеси жакты сизге? Эң башкы шарт эми ошо арзан болду да. Бир четичи, анан бир чети баягы көбүнчөсү эле бизге мындай уступка көп болду да, баягы. Мындай кандай десек, документ аз талап кылынды. Анан жанагы биз ошо графикти айтып атпайбызбы, ай сайын төлөгөн ежемесячный взнос тоже ошо туура келди да. 10 миңден ылдый кылалы десек 10 миң болбой калды деп айтпадымбы? Анан 10 миң ровно болуп ошону менен жанагынча жылга чыкты да, ошолор удобный болду. Анан 4% деп дагы анысы дагы ошо аябай ыңгайлуу болду да. Анан мынакей Нарындан биринчи болуп алып атасыз. Азыр Нарын шаарында ошо ачылганыбызга аз эле убакыт болду. 31 августта ачылганбыз, иштеп баштадык. Бирок буга чейин иштеп баштаганыбызга 14 сентябрь толук 1 жылдан өттүк. 900дөн ашык миңге жакындап калдык уже алып берген инсандар. Анан Нарында алып аткандар бир аз ишенич азыраак болуп атат да, элдерчи алып атабы үчүн эле кантип алса болот экен, эмне кылып алып атышат деп суроолор көп жаралып атат. Анан ошолорго өзүңүз мынакей бүт башыңыздан өткөрүп, компания менен ошо 30 күн аралыгында алып атасыз. Бизди көрүп аткан инсандарга кандай айтат элеңиз? Чын эле алып атасызбы? Кээ бирөөлөр айтып калышат, өздөрүнүн эле тартып койду булар депчи. Ошондойлорго өзүңүздүн кеп кеңешиңизди башыңыздан өткөн. Эми андай өздөрү эле тартып койду деп айта албайм. Алып беришти мага, чын эле Ихсан кооперативи бизге алып берди үйдү. Үстүнө кошуп алып беришти. Чын эле мындай ишенсеңиздер болот. Мындай калп андай мошеннический бир алдамчылык жолдорду мен көргөн жокмун, андай антип айта албайм. Сиздерге да ошо кеңеш берем, эгер шарттары сиздерге ыңгайлуу болсо алыңыздар Ихсан аркылуу үй. Эми салыштырып көрүңүздөр башкалар менен, анан көрөсүздөр да. Бизге ошо ылайык болду, ыңгайлуу болгон үчүн ошо тандадык да. Урматтуу достор, мынакей барыңыздар, угуп атасыздар, көрдүңүздөр, эжекем, эжекем үй алып азыр үйдө жашап жаткан учуру, өзүнүн үйү, өзү билет кандай кылса бул үйдө жашап атат, бактылуу күндөр өтүп атат. Үйдү сизге каттап беришти. Ооба, башында кооператив сатуучудан өзүнө каттады, башында ошо жол жобосу ошондой болуп калды да. Андан кийин эртеси анан ошо мамашанын атына каттап беришти да. Ошондой болду да. Сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу биздин Нарын шаарында, Нарын облусунда жашаган кыргызстандыктар, чет жерде жүргөн кыргызстандыктар деги эле кыргыз эли, эгер сиздер дагы ушундай үйлүү болгуңуздар келип жүргөн болсо, же болбосо автоунаалыңыздар келип жүргөн болсо, сөзсүз түрдө бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге жардам беребиз. Биздин байланыш номерлер астына жазылат. Жана Нарын филиалына келип, Нарынга келип кайрылам десеңиздер,
биздин эшиктерибиз сиздер үчүн 24 саат ачык. Байланыш номерлерин дагы Нарындыкын калтырабыз. Офисибиздин дареги Нарын шаары, Ленина көчөсү, Нарын Сити торговый центринин 2-кабатына келе берсеңиздер, биз сиздерди жаркырап тосуп алабыз. Барыңыздар, өз үйүңүздөрдө, өз үй бүлөңүздөр менен, өз наристелериңиздер менен бактылуу күндөрүңүздөрдө жашашыңыздарды чын жылдыбызден каалайбыз. Ошол күндөр баарыбызга буйрусун. Башка роликтерден көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөргө да рахмат.